Мен өткөндө 50 жаштан кийин ажырашуунун мааниси, пайдасы дагы жок деп чыгарганмын. Бирок ал видеомо аябай көп хейтерлер жазгандан кийин мен түшүнгөм. 50 жаштан кийин ажырашуу маселеси бизде аябай курч, олуттуу маселе экенин түшүнгөм. Бирок мен ал видеону өчүрүп салгам. Анан кечегиде китепканага барып китеп алып, "Это всё психосоматика" деген китепти алып окуп атсам, бүгүн 233 бетине келсем, Гарвард университетинде окумуштуулардын жүргүзгөн бир изилдөөсү бар экен. Ошол маселеге тиешелүү экен. Ошон үчүн сиздер менен бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Мындан 80 жыл мурда окумуштуулар изилдептир. 50 жаштан кийин ажырашуу пайдабы же зыянбы деп. Ошондо айтылат, 50 жаштан кийин ажырашуунун пайдасы жок дейт. То есть бессмысленно дейт да. Неге дегенде, мисалы үчүн бир кыз 20 жашында турмушка чыкты, 20 жашынан 50 жашына чейин 30 жыл бирөө менен жашады, 30 жылдык тарыхы бар жана үй бүлөнүн. Анан 30 жылдан кийин болду, бул болбойт экен, мен ажырашат экем, ажырашам, мен мындан биягы жашоомду өзүм үчүн жашайм деп чечим кабыл алган аял по-любому утулуп калат дейт. Неге утулуп калат десе, адамдын организми бардык нерсени эстейт экен. Адамдын организми архив, мы эчтекени унутпайбыз. Айтат го, время лечит, время не лечит, наш организм все помнит. То есть 50 жаштан кийин сиз ажырашам деп ажырашып кеткенде деле күйөөңүзгө баягы болгон претензияларыңыз жок болбойт экен. Кудайга болгон претензияңыз керек болсо жок болбойт экен. Неге мындай болду, неге мен чыдадым деп ушунча 30 жыл чыдагандан көрө мурун эле кетип калсам болмок деп еще больше аял киши өзүн 10 эсе эмес 100 эсе жеп баштайт дейт. Не кылыш керек десе, 50 жаштан кийин ажырашуу деген маселе, суроо пайда боло турган болсо, анда альтернативный башка жолун издеш керек дейт. Ошол моментте кантип жашоону кызыктуураак кылса болот, эми ушуга болду, өмүрүмдү 30 жылымды арнап койдум, жаштыгым кайтарып бербейт, бул башка нерсе кылбайт. Лучше ушул бияктан калган жашоону кантип кызыктуу болсо кылсак болот деп ошол маселенин үстүндө ойлонгула дейт. Бирок 50 жаштан кийин ажырашуу это бессмысленно дейт. То есть мааниси, мазмуну жок дейт. Мен айткан жокмун буну, мына китепте айтылып жатат. Ошон үчүн мени жаман көрбөңүздөр. Кече мага бир байке жазыптыр, чалыптыр. Анан жана Аллах Тааланын 99 ысымында именно үй бүлөнү сактап калуучу ысым бар эле го, ошону айтып койчу дейт. Анан менде Instagram баракчамда бар да, ушул жерге кирип таап алыңыз десем, жок эми сен эле таап берип айтып койчу дейт да. Адамдар ушунчалык жалкоо келебиз, Анан ажырашуу маселесинде ким кыйналат дейт да. Эркек кыйналабы көбүрөөк же аял кыйналабы дейт. Буга мындай кылып мисал келтирет элем. Бир изилдөө жүргүзүптүр да. Эшек менен атты байлап коюптур да, тушап же бири-бирине байлап коюптур. Ат болгондо да мындай күлүк ат, күчтүү атты алып келип туруп, тулпар бир атты алып келип туруп эшекке байлап коюптур да. Анан канча бир убакыт өткөндөн кийин ошол тушабосун байланган жеринен экөөнүн кескенде эшек кыйналган эмес, ат кыйналган да, баягы күлүк ат кыйналган да. Анан ажырашуу маселесине келгенде ким кыйналат десеңиздер, кимдин тамыры терең болсо, ким өзүнүн үй бүлөсүнөн кичинекей кезинде жакшы тарбия алса, мээримдүү, боорукер, ишенчек адам болсо, ошол кыйналат. Бу жерде эркек аял деп бөлүнбөйт. То есть кимдин корни бар болсо, тамыры бар болсо, ошол адам кыйналат ажырашканда. Кимдин тамыры жок болсо, үй бүлөсүнөн сүйүү, мээрим көрбөсө, өзү алдамчы болуп, өзүн алдап, элдин баарын алдап, ушундай боло берет да, тиги бу деп баягы айды да алып берем, күндү да алып берем деп анан үйлөнгөндөн кийин башка нерсе болуп атса, демек алар кыйналбайт ажырашкандан кийинчи. То есть бул жерде тамырыңа жараша да. Айтат кыргыздачы, үй бүлө курарда жет атасын сура депчи. Неге жет атасын сура дейт? Анткени анын тамыры терең болуш керек деп атпайбы? Ошол сыяктуу ажырашуу маселесине келгенде ким күлүк болсо, ким күчтүү болсо, ошол кыйналат. Ошол адам кыйналат. Ал болгон күчү менен үй бүлөсүн сактап калганга аракет кылат. Анан дагы айтат го, бир жаманга бир жакшы депчи. Ушул туура да, бир жаманга бир жакшы деген. Анткени мынтип коет да, сен өзүң кандай болсоң ошондой адамга жолугасың депчи. Мен ал нерсеге кошулбайм да, анткени кээ бирлердин аймончоктой кызы бар да, вот прям аймончоктой кылып тарбиялайт, сонун кылып билим берет, бар жокту кылат. Ошол кыз барат дагы бир алкашка, наркоманга, кыз кумар, бир кыз десе өлүп калган бир адамга турмушка чыгып калат да. Бирөөнүн аймончоктой жашынакай кызы бирөөнүн аймончоктой баласына турмушка чыгыш керек да, туурабы? Эгерде баягы сен кандай болсоң ошондой адамга жолугасың дегендейчи. Жок, бизде наоборот болуп атпайбы? Жашынакай, сонун кыз, билимдүү кыз барат дагы наркоман, игроман, карта менен жүргөн же кыз кумар бирөөгө тийип калып атпайбы? Көрдүңөрбү? Бул жерде бул теория жакшы иштебей калып атат да, демек практикадачы. Эмне үчүн жакшы илимдүү, билимдүү, такуа кыздар, отличница кыздар ушундай не то балдарга турмушка чыгып калат? Анткени могул отличница кыздарды, жакшы кыздарды, примерный кыздарды, аймончоктой кыздарды сындырып коюш оңой. Буларды башкарып алыш оңой, сындырып коюш оңой. Бирок ажырашуу маселесине келгенде ушул адамдар кыйналат. Жакшы адамдар кыйналат, жаман адам кыйналбайт.
жакшы адам, ишенчек, ак көңүл, мээримдүү, боорукер, тамыры терең адам кыйналат ажырашууда. Бир дагы үй бүлө кура аласың, урматтуу жаштар, өзгөчө мени көрүп аткан жаштар. Ажырашуу маселесине олуттуу караңыздар, үй бүлөнү сактап калганга аракет кылыңыздар, үй бүлө кура аласың. Биз келечек муунга жакшы татыктуу үй бүлөнү, татыктуу мындай бир урпактарга татыктуу өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды беришибиз керек. То есть достойный поколение өтүш керек.